Men үйлөнгөнүмө 1 ай болду. Келинчегим кыз чыкпай калdı. Men эмне кылышымды билбей калдым. Үйдөгүлөрдөн уялдым айтыштан. Сөзгө калып кетеби деп, не кылсам болот? Чоң той бердик эле, уялып жатам. Эч кимге айтпадым. Келинчегимден сурасам, зөкүрлөр зордуктап кеткен дейт. Билбейм, бирок Кудай билет эмне болгонун. Аны эмне кылышты билбей атам. Өзүм эч кыздарга барчу эмесмин. Эч кыздарга барчу элем дейби? Барчу элем. Эч кыздарга барчу эмесмин болуш керек. Сураныш жооп берип коюңузчу. Эми карап көрүңүз эми. Ошого чейин эми үйлөнгөнгө чейин, баш кошконго чейин жакшынакай сурап тактабайсызбы? Чоң той берип алып, андай кылып, эми мындай болуп калды деп. Эми өмүр бою кыйналасыз да, чын айтсамчы. Ошончо раз ушундай күмөндөн тиякта кеттиби? Болбойт. Ошон башынан көрүш керек. Ошон туугандар, мына зынанын кесепети, эркек менен аялдар аралашып жүргөнү келери кечке танса панса вечеринка туулган күн мына баракет аракеттердин кесепети мындай болот. Эми тиги кызга да кыйын да, ал дагы бирөөнүн кызы. Не деп айтасың эми? Мына балага дагы кыйын эми. Не деп чечесиң? Ушунун бардыгына биз алдына ала чарасын көрсөк болот эле го. Алдына ала кыздар кыздардай болуп, балдар балдардай болуп, жакшынакай бойго жеткенден кийин ак нике менен кудалашып, жакшы бир той берип, патасын алып жакшы жашаса болот эле го. Мына жөндөн жөн жашыруун сүйлөшүп, сүйүшүп, күйүшүп дегенин акыбети мына менен да.